Жалал Абадта жаш инспектор аталышындагы кароо сынактын облустук туру болуп өттү. Анда район шаарларда өткөн сынактын жеңүүчүлөрү болгон 9 команда атсалышты. Бул ички иштер министрлиги жана билим берүү министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган чоң иш-чара болуп эсептелинет. Бул бүгүнкү республикалык кароо сынактын областтык туруна 9 район шаарлардан 9 команда катышып отурат. Сынакка 14 жашка чейинки мектеп окуучулары катышат. Мында катышуучулар ар кандай номерлерди аткарып, калыстардын сынынан өтүшөт. Шаарды мектеп түрүнөн өткөнбүз, шаардык түрүнөн дагы өттүк. Эми област түрүндө кетип атабыз. Ошо биздин тайпанын аты Жолчурак. Атаңдаштар жакшы эле өткөн. Иш-чара жыл сайын өтүлүп, максаты окуучуларга жолдо жүрүү эрежелерин жана жол белгилерин үйрөтүү болуп саналат. Окуучулардын ошо даярдыгы, өздөрүнүн ошол жол эрежесине кылган ошо билимдери, көрсөткүчтөрү жарышы жогорку деңгээлде деп эле ойлоймун. Негизгиси ушул Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 5-майындагы номер 60 мыйзамы укук бузуулардын алдын алуу, кырсыктардын алдын алуу, ошолордун ичинде ошо жаш өспүрүмдөрдүн арасында жол кырсыктарын азайтуу, алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Сынактын жеңүүчүлөрүнө ардак грамоталар жана ар кандай белектер берилет. Биринчиликти багындырган команда Бишкекте өтүүчү республикалык турга жолдомо алат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.